İmam Abu Davud Sicistani rivayet kılgan hadiste Hazreti Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu mınday deydi. Peygamber aleyhisselam aytты, egerde sizlerden biriңер Ramazan ertemenen azan aytkanды угуп атса, багымдат азан айтып атса, идиш колуңарда турган болсо, ошол идиштеги муктаждыгыңарды бүтүрмөйүнчө идишиңерди койбогула дейт. Demek su için içip atkam azan aytılınıp kalsa içip bütüp anan bütür. Eğer tamak jep atkan bolsan azan aytıp kalsa daroo toktotpo, şonu jep bütürüp idiştegi muhtaçlığını bütürüp andan keyin orozаңы başta degen söz çıgat. Bul boyunca adamlar ар кандай pikir айтат алымдар. Бул кандай? Биздин фикиртердин бардыгында азан айтылынганда оозундагыны токтоп керек болсо бияка чыгарып сал, наракка жутмагының палан түкүн деп айтабыз. Биз ушунтайбыз да. Juttanlarga деп ayt, azan gelip kaldı vakit dep. Dese alımlar aytышат, bul azandı erте айтып алган болсо деп атат бирөөлөр. Бирок ага далил жок. Анткени Пайгамбар алейхиссалам эрте айтып алса деген жери жок. Нормаль нерсе деген сөз. Бул каяка келип такалат десе, бул исламдын башында. Мусулманчылык жаңы болгон убакта көп адамдар көп иш кылат эле. Намаз окуат эле, бири менен бири сүйлөшүп кое берет болчу. Нарагыраак турсаң деп коюп сүйлөшүп кое берет эле. Айылда кээде барсаң, тарап окуп атсаң, аксакалдар намаз окуп ат, балдар, жөн отур деп урушуп коюп туруп, кайрылан окуй беришет кадимкидей эле. Аларга бирнеке деп айтайын дейсиң, коем окуй берсин деп айтасың да. Бири-бирине салам айтып коюшчу, алиги алып коюшчу кадимкидей ушундай боло берчү эле. Ошол сыяктуу намаз исламдын башында колду көтөрүп окушат эле. Рүкүгө барганда кол көтөрүп жыгылышат эле, рүкүдөн турганда кол көтөрөт эле. Аны пайгамбарыбыз дейт алейхиссалам. Силер менен сагактаган уйдай болуп, куйругу мындай кылгандай болуп, колуңарды кайра-кайра көтөрө бересиңер. Ускуну намазыңарды тынчтангыла, намазыңарды колуңарды көтөрбөй, кыймылдабай окугула деген хадис менен, демек намазда кол көтөрүп окуган мансух болуп калды, өкүмөш турматты бир тууганым. Ошол сыяктуу исламдын башында жаңы орозо башталганда бир адам эми кеч калып калды, эми суу ичип баштады, башка кылды. Анан эми оозуна жеткен азан айтылып калса токтотуп койгон болсоң, орозоңа башыңа тартып ал деп кетип кала турган ыйман бышелек убакыт эле. Ошон үчүн ошол убакыт айтылынган. Бирок азыр урматтуу бир тууганым, эгерде азан айтылынып калса, азан туура айтылып аткан болсо убагында, анда дароо токтотуш керек деген маани. Ильяс Абдиев деген Сургутта бир чоң аалым бар. Биздин кыргыз жигит, билесиздер, интернеттен көп чыгат. Анын атасы Маматкулова Панфилов районундагы имам болду. Анан биз биринчи курста окуп атабыз, келип паткурста окуп атабыз медреседе. Анан ал киши лелектен жаңы келген экен. Анан келип, анан Маматкулова, анан биз эрте менен сарылыкка турдук. Анан бир күн келди эле, кашыгыбыз жок, эртеси бар бизге 10 кашык алып келип берди. Эсимен кетпейт, Маматкулованын кашыктары сүлүк лелектик болот. Анан эрте менен ушу азан жакын калганда туруп тамакты ысытып келип, анан тамактарды ордуна коюп бир каштан жеген азанчы кыйкырды. Ибн аке ушул Ибн аке кыйкырды ошо азанчы. Кыйкырды деле көзүбүз жалтырап кетти. Эми талаба деген ачка калгансың, кечинде кызмат кылгансың, ачка калдың, башка тарап окудуң. Эми жеш керек. Анан Маматкулова жеп болду, силер жей бергиле боло берет. Биз курсабыз тойгузуп алдык бардыгыбыз. Анан орозго кармадык. Көрсө, биз ошондо жаңы исламга келген экенбиз да. Анткени көп балдар ошондо эртемен орозго кармап, түштө бузуп алат болчу бардыгы. Эгер ошондо ачка калган болсок, биз анда ондо деле кармабайт болчу орозону мисалы үчүн. Орозобуз туура катаба деле билбейт элек да. Кээ бир убакта кээ бир адамдар кылып аткан иштерди, урматтуу бир тууганым, дароо ошого инкар кылбайсың. Аны дароо жок дебейсиң, барып бардыгын ордуна келет деген маселе. Аталарыбыз, апаларыбыз, туугандарыбыз кээде кателе бир нерсе кыла берет, жок десең үркүп кетет, ошон үчүн макул деп туруп, анан кээде өтүп кете берсе боло берет. Демек, бул ошол өз убагындагы болгон эмне маселе, урматтуу бир тууганым.